Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el-imanu bid'u ve seb'una ve bid'u ve sittuna şu'batan fe afdaluha kavlu la ilahe illallah ve adnaha imatatul adha anit tariq ve haya'u şu'batun minel iman muttafaqun aleyh. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat, imandın 70'den aşuğun butağı var. Oşo eң abzeli la ilahe illallah sözü eң төмөнкү деңгээлдеги бутагы бул жолдогу зыян берген бир нерсени алып коюу. Жана уялуу дагы имандын бир маанилүү бутагы болуп саналат дейт. Шу'батун деген танвин таъзим үчүн ошондуктан биз уялуу деген имандын бир маанилүү бутагы деп которуп жатабыз. Peygamber aleyhisselam'dan uyalı degen bir sıfatı var hele. Hadiste gelet. Anabi Sa'idin el-Khudri radıyallahu anhu kâle kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aşadda hayâen minel azrâi fi khidriha. Peygamber aleyhisselam bir göşögösündögü can gelgen gelinin dağı uyatturak, uyalı sıfatında göğüledi. Faiza ra'a şey'an yakrahuhu kaçan Peygamber aleyhisselam bir jaktırbagan nesini göre turgan bolsa arafnahu fi wajhihi Peygamber aleyhisselamdın yüzünün biz oşonu biletlek Peygamberimiz ki bul işti jaktırba jatkandыгын Peygamber aleyhisselam anı tirimen aytıp toktotop turбай эле biz аны түшүнүп калат элек Peygamber aleyhisselam uyalgandыгынан аны айтпастан ошол жүзүнөн эле biz biletlek дейт. Ошондой эле сахабаларды карай турган болсок ар бир сахаба баардыгы тең албетте жакшы сыфаттарга ээ болушкан. Бирок кайсы бир жакшы сыфаты өзгөчө бир өздөштүргөн эле. Мисалы Абу Бакр радhiyallahu anhu as-Siddiq чынчыл деген наамды алды. Умар радhiyallahu anhu Умар Фарук акыйкат менен караңгылыкты хак менен батылды ажыратуучу деген бир сыфатты алган эле. Ал эми уялуу сыфатына эң көп өздөштүргөн жана атагы чыккан бул Усман радhiyallahu anhu болчу. Bir жолу Peygamber aleyhisselam bölmösүндө бутун сунуп отурган эле дейт. Abu Bakr radhiyallahu anhu girip geldi, Peygamber aleyhisselam murşit alıp aslına oturganda Peygamber aleyhisselam oşol avalda oturdu. Keyin Umar radhiyallahu anhu girege ursat surap gel janına oturdu, Peygamber aleyhisselam oşol avalda. Kaçan Osman radhiyallahu anhu girege ursat suraganda Peygamber aleyhisselam buttарын жыйыштырып аны oturdu. Anan Peygamber aleyhisselamdan suraldı. Algaçkı ekөөsü gelgende siz oşol эле бутуңузду сунган абалда отурган элеңиз. Kaçan Osman bin Affan radhiyallahu anhu girgende бутуңузду жыйнап мындай отуруп калдыңыз дегенде Peygamber aleyhisselam айтты, мен кантип уялбайм ушундай бир адамдан, андан периштелер уялат эле дейт. Осман радhiyallahu ушунчалык уялуу сыфатына ээ болуп өздөштүргөндүктөн жанагы периштелер андан уялат эле дейт. Уялуунун 3 даражасын уламалар айтышкан. Эң жогорку даражасы бул Аллахтан уялуу. Аллахтан уялып, Аллах тыйган иштерден тыйылуу, сөзүндө, кыймыл аракетинде, жана башка иштеринде. Экинчи деңгээлде периштелерден уялуу. Анткени инсандын оң сол жагында Кираман катибин күнү түнү дебестен жазып турган амал дептерге түшүрүп аткан периштелер бар. Андан тышкары сактоочу периштелер, андан тышкары рахмат периштелер. Кыскасы периштеден уялып, тыйылган иштен тыйылуу. Үчүнчү деңгээлде адамдардан уялуу. Адамдардан уялгандыктан дагы инсан кайсы бир деңгээлде тура эмес иштерден, ыплас иштерден сактанып турат экен. Диндеги улдар айтышкан ида фатакал хаяу фафал ма ши'та. Качан уяттуулук сенден кете турган болсо, анда сен каалаганыңды кыла бер дейт. Бул дегени сен каалаганын кылып каласың деген маани. Амыр сыгасы менен келип атат хабар маанисинде. Качан инсандан уяттуулук сыфаты кете турган болсо, инсан ошол каалаганын, билгенин арам адалдылгабастан кылып калат. Ошондуктан инсандын жашоосунда уялуу сыфат өтө зарыл. Анткени мына хадисте баяндалгандай, уяттуулук, уялуу бул имандын зарыл бир бутагы дейт. Демек, бул имани бир сыфат. Иман деген адамды жакшы ишке буйруп, жаман иштен тыйып турат. Демек, уялуу сыфаты дагы инсанды күнөө иштерден тыйып турат экен. Дагы уламалар айтышкан ал-хаяу бул уяттуулук дейт. Башты ылдый салып, жүздү кызартуу эмес дейт. Уяттуулук дегени Аллах сизди тыйган иштен Аллах сизди көрбөсү дейт. Мындайча айтканда Аллах эмнеден тыйган болсо, сиз ошону нерседен толук тыйыласыз. Мына уяттуулуктун акыйкый мааниси мына ушул дейт. Ибн Умар радhiyallahu anhu риwayатлат, Пайгамбар алейхиссалам бир жолу өтүп бара жатса, ансар сахабалардан
Bir kişi özünün bir tuğanın uyattуулuk турасында айыптап жатыптыр. Кечкеле ушундай уялып жүрө бересиңби, бул уялба, уяттуулукту ташта деп. Пайгамбар алейхиссалам ошондо айтты: "Да'у аны тим койгонуң, файнал хая минал иман." Уяттуулук бул имандан деп айтты. Уяттуулук бул инсанга, мусулман, чыныгы бир мусулман адамдын бир сыфаты болуп саналат. Башка хадисте Пайгамбар алейхиссалам айтты: "Ал-хаяу ла яти илля би хайрин." Уяттуулук бул жакшылыкты гана алып келет. Башка риваятта болсо ал-хаяу хайрун куллуху, же болбосо ал-хаяу куллуху хайрун, уяттуулуктун бардыгы бул жакшылык болуп саналат. Инсан эгер уяттуулук сыфаты өзүнө алып келе турган болсо, жакшылыктын баарына жетишет. Экинчи жагы да бар. Уялчак инсан илим ала албайт деген. Текебер менен уялчак инсан илим ала албайт. Ал деген уялчак, тартынчак деген мааниде. Бир нерседен тартынып, мен мындай кылсам адамдар мындай деп коет деп тартынчактын себебинен инсан илим ала албай калат. Ал эми уяттуулук өзү жакшы сыфат, инсан муну өздөштүрүш керек. Уяттуулуктун тарифи тууралуу ал эмне деген, анын мааниси да кандай деген уламалар түрлүү тааныштуулар айтышкан. Кээ бир уламалар айтышкан, уяттуулук дегени ушундай бир адамда сыфат болуш керек. Ал ошол сыфаттын себебинен жаман иштерден тыйылып, жана кимдердин акысы анын мойнуна милдет болгон болсо ошолордун акысын бербей коюудан тыйылат. Акыллардын баарын берет. Мунун акысын беришим керек, кошунун акысы, же болбосо туугандардын акысы, же үй бүлөсүнүн акысы. Ушул нерсени бербей койсом болбой калат, Алланын астына жооп берем деп, ошону берет. Мына ошол сыфаттын себебинен адам башкалардын акысын берет, жаман иштерге барбайт дейт. Абул Касим Жунайд рахматуллахи алейхи уяттуулукту мындай деп тааныштырган дейт, тариф кылган. Ал-хаяу ру'ятул ала ай-ни'ам. Уяттуулук дегени Алланын берген ниаматтарын көрүү. Алла канча ниаматтар берип атат, ошолорду көрүп, ру'ятут таксир, жана ошол ниаматтарга жараша, Алла берген жакшылыктарга жараша ибадат кыла албай жатат. Ошол ниаматтарды, жакшылыктарды актай албай жатат деп өзүн сезип, фаятавалладу минхума байнахума халатун. Ошол эки нерсенин ортосунан адамга бир сезим пайда болот, бир абал пайда болот, тусамма хая уяттуулук дегенде. Алла берген ниаматтарды көрүп туруп, Аллага шүгүр айтат бир жагынан, экинчи жагынан ошол ниаматтарды актай албай жатам, кадырлай албай жатам деп туруп өзүн кемчилдиктүү сезет, ошондон уяттуулук деген сезим инсанга пайда болот. Демек, жыйынтыгында уяттуулук бул пайгамбарлардын сыфаты экен, бул сахабалардын сыфаты экен, бул чыныгы ар бир мусулмандын өздөштүрө турган сыфаты экен. Алла баарыбызга уяттуулук насип кылсын.